Бишкек шаарын көрктөндүрүү үчүн быйыл борборго 800 миңден ашуун гүлдөр отургузулду. Ала Тоолаевдин бул жолку чыгарылышында биз дал ушул шаарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу, жасалгалоо маселеси тууралуу сөз кылмакчыбыз. Суроолорубузга Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын баш агроному Жаныбек Жумалиев жооп берет. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Алгач ушул шаарды көрктөндүрүү маселеси, жашылдандыруу, жазында жүргөн өнөктүк тууралуу сөз кылсак туура болот го. Жогоруда мен белгилеп өткөндөй быйыл ушул борбор шаарга 800 миңден ашуун гүлдөр отургузулган экен, шаарды көрктөндүрүү үчүн, жашылдандыруу үчүн. Негизинен баягы кандай гүлдөр отургузулду? Алардын баардыгы бүттүбү же алдыда дагы отургузуулар болобу? Жакшы болот. Бул алдын ала жыл сайын өзүнүн Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы план коет. Быйылкы план боюнча ушу шаарыбызды көрктөндүрүү үчүн 800 миң гүл, бир жылдык гүл отургузулушу керек болчу. Бүгүнкү тапта толугу менен шаарыбызга отургузулуп бүттү. Андан тышкары план негизинде 10 миң бак дарак отургузула турган болсо, бүгүнкү күндө толугу менен отургузулду. Шаарды жасалгалоодо негизинен баягы кандай улуттук колоритте жасалгаландыбы, кайсыл бөлүк кандай жасалгаланат негизи? Борбордук бөлүк ошол эле учурда шаардын чекебели бар. Эми ар бир жыл сайын дизайнерлер өзгөрүп турат. Ар бир район өзүнүн ар бир дизайнери бар. Жыл сайын ошо местасына жараша национальный колориттик ар түрдүү оюларды коюп, же болбосо бир композициялар чыгарып, жыл сайын өзгөртүлүп турат. Борбор шаардагы негизги ушул жасалгалоо, жашылдандыруудагы негизги өзгөчөлүгү эмне? Кайсыл аймактарда мындай негизги бир өзгөчө бөлүп көрсөтө турган өзгөчө жасалгалар бар? Эми жыл сайын баягы кайталанып келет. Быйыл айта кете турган болсок, мына мисалы үчүн бул Абдрахманов көчөсүндөгү Советский откосто мурун буга чейин толугу менен гүл отургузулуп келген. Быйылкы жылы ал жерге баягы откос жантык болгонуна байланыштуу природный чоң таштарды коюп, арасына баягы жалсы горизонталдык абалда өзө турган арчаларды коюп, ичине башкача бир дизайнер кылып жасалган быйыл. Башка бөлүктөр дагы барбы? Башка бөлүктөр деле бар. Буга чейин мисалы үчүн бул жолдун ар бир перекресткасында мисалы үчүн мурун брусчаткалар турган болсо, ал жерде баягы зеленый зонаны көбөйтүш үчүн ал жерлерди алып, тил жерге дагы бир шаарыбыздын бир 10 чактаган жерине башкача бир дизайнер коштук. Кайсыл аймактар алар? Айта кете турган болсок, бул Тоголок молдо Чүй ал жерине коштук. Мурун бул жерде толук газон боло турган болсо, ал жерде кичине башкача мындай дизайнер кылдык да. Мэриянын алдында жасалынды. Буюрса жыл сайын ушундай кошумча объекттер кошулуп турат. Борбордук аянт, Ала Тоо аянты кандай жасалгаланган быйыл? Ала Тоо аянты жыл сайын баягы өзүнүн алдын ала чийилген дизайнери бар. Ошо дизайнерге карата алдын ала ошого гүл заказ кылынат, ошонун негизинде отургузулат. Бул бир жылдык гүлдөрдүн өзгөчөлүгү кандай? Анан кайсыл убактан баштап өстүрүп баштап, кайсыл убактан баштап шаарга алып чыгып отургузасыздар? Эми мунун өзүнүн эрежеси боюнча биз биринчиден бир мунун уругун тендер менен баягы өткөзүп сатып алабыз. Анан уругун алгандан кийин өзүбүздүн теплицабыз бар. Ошо теплицанын ичинде ошо январдан баштап иш башталат. Январдын башында баягы теплицага сээп, аны өстүрүп, где-то февралдын аягынан апрелдин ортосуна чейин ошол жерден баягы чыгарып өстүрүп, анан апрелдин бир 15-нен баштап, то есть майдын бир 15-20 чейин толугу менен шаарга план негизинде отургузулат. Азыркы учурда баардык гүлдөр отургузулуп бүттү да же алдыда дагы отургузулабы? Эми азыркы тапта толугу менен отургузулуп бүттү. Баягы бүгүнкү күндө баягы кээ бир жерлерде баягы мындай эметип калган жерлер болот, мындай апат болуп, же киши мындай немелер болсо, ошол жерге кошумча отургузулуп турат. Булар эми баягы бир жылдык өсүмдүктөр да, бир жылдык гүлдөр. Бир жылдык гүлдөр. Анын ичинде көп жылдыктары дагы бар, розалар бар, жана жоогазындар болуп атат жазында. Ал эми бул жоогазындар баягы биз жоогазында болсо, быйыл мисалы үчүн 145 миң айда отургузулган бул жоогазын гүлү. Күзүндө октябрда отургузулат дагы, анан жазында гүлдөйт. Мунун баягы мөөнөтү аз болгондугуна байланыштуу апрелдин ортосунан баштап бир майдын аягына 20-ларына чейин гүлдөп турат. Андан алгандан кийин анын ордуна баягы бир жылдык гүлдөр отургузулат. Азыркы учурда баягы гүлдөрдү карап багып турасыздар, ушундайбы? Эми ар бир сугарып карап турушат. Эми ар бир бул жөн эле отургузуп койбостон ар бир
гүлдүн бактарактардын өзүнүн баягы эрежеси болот. Ошо эреженин негизинде каралып, сугарылып турат. Ушул суат маселеси негизинен баягы шаардын, борбордун ирригациялык тутуму эски, айрым учурларда баягы арыктан ташып агып аткан учурлар болот. Айрым учурда жетпей калган учурлар болот да, анан ушул ирригация тутумун жакшыртуу боюнча кандай иштер жүргүзүлдү? Эми бул сууга тармагына кайрыла турган болсок, былтыр ушу 21-жылы суу бизге абдан жетишсиз болгон да. Өзүңүздөр билгендей, где-то 1 ай, 1,5 айдай суу келбей калып, оор акыбалдан чыкканбыз. Биз ошого байланыштуу биз кийинки жылдарда карап, алдын ала буга кандай чараларды көрүш үчүн биз өзүбүздө эгерде мурун бир 15-16 скважина иштей турган болсо, бүгүнкү күндө ошо скважинада жер алдынан чыга турган суулардын көбөйттүк. Бүгүнкү күндө ошо 21 скважина иштеп атат. Эгерде бул мисалы үчүн суу тармактары боюнча бул өзүбүзгө белгилүү шаарыбыздын түштүк тарабына түшөт. Бул Аламидин Аларчари каналынан бул 800 литрдей түшөт. Муну баягы өзүбүздүн ар бир райондун өзүнүн графиги бар. Ошо графиктин негизинде суу алып турат. Андан тышкары Аламидин каналынан келет. Аламидин каналынан келет 600 литрдей түшөт. Муну болсо шаарыбыздын чыгыш жагындагы Октябрьский район колдонот. Андан тышкары ББЧК деп коебуз. ББЧКдан келген каналдан где-то 1000 литрдей келет. Муну 4 район тең өзүнүн ар бир берген заявкасы менен суу берилип турат. Быйыл сугатта маселе жокпу? Эми былтыркыга караганда кene быйыл сугат маселеси, суу келиши жакшы. Андан тышкары дагы айта кете турган болсок, быйыл жаз жаанчыл болду. Биз Жаш Чара муниципалдык ишканасына аябай эле бир жакшы таасирин тийгизди. Ушул шаарды жасалгалоодо Бишкек мэриясы жалпы шаарды жасалгалайбы же 4 район өзүнчө өз райондорун жасалгалайбы? Кандай жүргүзүлөт негизи? Тендер жарыялоо маселеси, сатып алуу жана башка. Бул ар бир планды ар бир район өзүнчө кабыл алат. Өздөрү алдын ала проект түзүшөт, дизайнер жасашат, ар бир өзүнүн участкасында. Баягы чогуу алып келгенде Бишкек Жаш Чара муниципалдык ишканасы 4 районго чогултуп иш алып барат. Жанагы жогоруда баягы ирригация ушул шаардын ичине отургузулган гүлдөрдү, көчөттөрдү сугарууда негизинен скважиналарды отпайсызбы? Көбүнчөсү скважиналар менен сугарылабы? Скважиналар кайсыл аймакта? Булар жаңыдан гана иштеп баштадыбы же мурдатан эле бар беле? Скважиналар эми мурунтадан эле бар болчу, колдонуп келгенбиз. Ал скважиналардан чыккандан биз труба түтүктөрүн алып, капельное орошение деп атпайбызбы? Ошондой түтүктөр менен тартып кетебиз. Буга чейин колдонуп келгенбиз, бирок акыркы жылдары биз бул жанагы тамчылатып сугаруу системасына өтүп, азыркы тапта где-то шаарыбыздын ортоңку бөлүгүн ушу тамчылатуу системасына өтүп атабыз. Анткени бул экономичный болуп атат. Өткөндө баягы жылда ошо суунун тартыштыгына байланыштуу кийинки жылдарда бул шаарыбыздын ортоңку бөлүгүн ушу бүт тамчылатуу системасына өткөзүп атабыз. Борбордун ушул чок ортосунда отургузулган бактарактар, жол жээгинде отургузулган бактарактар ушул быйылдагы жыл жаанчыл болгондугуна байланыштуу көп курап кеткен жок, болбосо ушул майдын аягына, июндун башынан баштап эле жалбырактар саргайып кетчү эле да, айрыкча ушул Эркиндик бульварындагы бактарактарчы. Бул жана эмен багым тууралуу сөз болгон атат. Бул жыл сайын ошо майдын ортосунан кийин, майдын где-то 20-лардан кийин бул жана дуб эмен бактарын саргарып кеткенин көрүп элдерибиз найразы болчу. Быйылкы жылы ошо эксперименталдык түрдө биз Академия наук Манас университетинин ошо жана өсүмдүктөр коргоо бөлүмүнүн ишмерлери менен быйыл ошо эксперименттөрдө шаарыбыздын бир 30%-ин эмен бактарды жастын алды менен баягы бүркүп чачуу жолу менен иш кылдык, дарыланды. Натыйжасын жакшы берди. Буюрса ошо эмдиги 23-жылга толугу менен шаарды пландоо иштери жүргүзүлөт. Бул эми ушул бактардын оорусу да тумоосу, ушундайбы? Ошо эмен багы бул 12-жылдан бери ооруп келатат. Бул дубтардын жанагы пилишик деп айтылат экен. Бул баягы жыл сайын баягы обработка бүркүп чачып, мунун баягы эмесин азайтышыбыз керек болчу. Ошо тилекке каршы
көп мындай каралбай келгендигине байланыштуу баягы көбөйүп кеткен да. Акыркы ошо 2 жылдан бери ушундай биз баягы эмесин объемун чоңойтуп атабыз. Жакын арада бул өзүбүздө баягы каралды. Буюрса ошо 2023-жылга шаардын ичин толугу менен обработка кылганга иш-чаралар даярдалат. Ушул бульвардагы чоң көчөлөрдүн боюнда отургузулган бак дарактардын ооругандыгы бир маселе, экинчиси көбү карыды, эскирди. Алды 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл болгондор бар. Ушуларды жаңыртуу, жашартуу маселеси канчалык деңгээлде колго алынып атат? Алардын жанына ушул жаңы көчөттөрдү отургузуу, анан кандай көчөттөрдү отургузуп атабыз биз кайра? Эми бул жөнүндө буга чейин деле сөз болуп айтылып келген. Баягы бул бак дарактардын өзүнүн жашоо мөөнөтү болот. Көчөдө, сквердин ичинде же парктын ичинде ар бир жайгашкан жерине жараша өзүнүн мөөнөтү бар. Жолдун боюнда мисалы үчүн теректер мисалы үчүн 30-40 жыл жашай турган болсо, кичине скверлердин ичинде андан көбүрөөк. Ошон үчүн ар бир ушуга жараша иш кылынат. Бул баягы 50-60 жылдарда негизинен ушу бак дарактар отургузулган. Ошондо баягы Союздун убагында Фрунзе шаарын жашыл шаар деп айтып келген. Ошо 50-60 жылдарда отургузулган шаарлардын, то есть бак дарактардын бүгүнкү күндө жашоо мөөнөтү бүтүп, баягы карып калган, кургап калган бактарда өзүнчө баягы шаарга мындай акты түзүп, комиссионный бул жерде алып турушат. Анан ар бир жыл сайын ошо канча бак алынып атат, кандай бак дарактарды отургузуш үчүн бул өзүбүздө кеңеш бар. Анткени андан мындан тышкары ушу биздин климаттык шартка ыңгайлаштырып өсө турган бак дарактарды ошо өзүбүздүн ботаникалык садтан берилген рекомендациясы бар. Ошонун негизинде отургузулат. Кайсыл бактарда отургузуп атабыз? Анын саны канча мындай? Эми саны бүгүнкү жыл сайын мынчаны кыябыз, мынчаны отургузабыз деген. Эми жыл сайын орто эсеп менен айтып келгенде где-то 15 000 тегеретесинде бак дарактар отургузулат. Буга чейин баягы санына эмес, сапатына деп баягы именно отургузулган бактарды биринчиден ошо отургузула турган местасын именно ушу суу келе ошо маселесин карап туруп, ошол жерге отургузулат. Анан бул саны деп эми жыл сайын эмесе где-то 300-400 тегеретесинде бак кыркылат. Андан тышкары кийинки 3-4 жылдын ичинде жолдор реконструкция болуп атпайбы? Ошого карата кээ бир бактар кыркылды. Ал кыркылган бактардын баягы компенсация төлөнүп, анын ордуна кайра башка бак дарактар отургузулуп атат. Ушул шаарды көрктөндүрүү маселесинде гүл отургузуу болсун, мейли көчөт отургузуу болсун, мейли бак дарак отургузуу болсун, аларга карата шаардыктардын мындай бир кайдыгер мамилеси көп учурда байкалат. Ушул гүлдөрдү тебелеп кеткен, жулуп кеткен, же болбосо көчөттөрдү сындырып кеткен учурларчы. Социалдык түйүндөрдө кээ бир учурда баягы жулуп алып үйүнө көтөрүп бараткан учурлар дагы бар да. Анан акыркы жылдарда ушул шаардыктардын мамилеси мындай бир кандай мындай бир оң жакка өзгөргөн тенденция барбы? Мындан 5-6 жыл мурун мындай кезепеттер бир топ кайталанган. Акыркы 3-4 жылдын ичинде мындай жогу эсеп деле айта болот. Шаардыктардын кылган мамилеси жакшы. Бир гана жасында жок азын гүл чыгып атпайбы? Ошондо бир-эки мындай эмелер болот. Алдап мындай кайталык кылган мамилелери жакшы. Анан дагы бир айта кете турган нерсе, бул парк скверлердин ичинде баягы водопроводный полив деп атпайбы? Ошондон чыккан эмелер бар, стояктар. Тилекке каршы ошо парктарга барганда интернеттен көрүнүп салып атышат. Баягы жаш балдар барганда билбестен ошо баягы турган суу түтүктөрүн жулуп, мындай ойноп алып салып аткан күндөр кездешет. Акыркы бир 4-5 жылдан бери ушул Борбор шаарда жашыл зоналарды көбөйтүү, шаардыктардын кечкисин сейилдеп басып эс алуусуна шарт түзүү максатында сейил бактар, парктар, скверлер ачылып атат. Анан көп учурда алардын көбүндө ушул бак дарактардын аздыгы, көчөттөрдүн кичинекейлиги маселе болуп атат да. Мисалы үчүн ушул жогорку бөлүктө ачылган 2 паркта тең дээрлик ушул бак дарактар жокко эсе да. Анан ушул сейил бактарды жашылдандыруу боюнча быйыл кандай жумуштар аткарылды? Ысыкта мынекей азыр сейил бакка барайын дейсиң, бирок көлөкө жок. Эми акыркы бир 3 жыл, 4 жыл, 3 жылдын ичинде парктардын саны көбөйдү. Мисалы үчүн айта кете турган болсок, жогору жакта ошо Айдынай паркы, Ынтымак 1, Ынтымак 2, андан тышкары дагы жакын арада ушул жылдын где-то август айында ачылышат деп
жатсабыз, ошо балалык жана гидераль деген 2 парк салынып атат. Экөөнүн площадь 10 гектардан. Эми айтып кеткен жанагы Айдынай здоровье ынтымак 1 ынтымак 2 паркына бул эми өзү рабочий проекти иштелип чыгат. Ошо рабочий проектте өзүнүн дендрариясы болот. Ошо дендрарияда кандай бактарактарды койсо, ошол бактарактар отургузулат. Анан баягы жаш болгондук, парк жаңы болгондугуна байланыштуу өзүнүн нормасы бар. Көчөттөр кандай көчөт отурулса турган болсо, ошонун негизинде көчөттөр отургузулду. Айтып кете турган болсок, мына быйыл өзүңүздөргө белгилүү, бул экологиянын бузулушу, климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу президентибиздин баягы жолугусу менен Жашыл Мурас деп демилге көтөрүлдү. Бул долбоор бүгүнкү күндө иштеп жатат. Ушу Жашыл Мурасты колдоп, ушу келген бактарактардын 60% ушу жаңы парктарга отургузулду. Быйылдар элдер дагы көрүп өздөрүнүн ыраазычылыгын айтып атат. Буга чейин келгенде парк өзүнчө бир бош мындай болчу. Быйылкы жылы ошо ынтымак 1, ынтымак 2 паркына ушу Жашыл Мурасты колдоп келгендердин где-то бир 2,5 миңден ашык бактарак ошол жака отургузулду. Мунун ичинде ийне жалбырактуу жана жазы жалбырактуу бактарактар. Күзүндө дагы ушул бактарактарды, көчөттөрдү отургузуу процесси болобу? Анан каалаган эле шаардыктар ушул сейил бактарга бактарак көчөт отургузайын десе кайсыл жактарга кайрылышы керек? Кайсыл түрлөрдү сунуштайсыздар сиздер? Уруксат алуу керекпи сиздерден? Сөзсүз түрдө уруксат алуу керек. Бул акцияны өтүп атканда ошо Бишкек Жашыл чарба муниципалдык ишканасы башына туруп, бүт кайсы жерге кандай көчөт отурса тургандыгын айтып берип жатты. Өзүнүн шаарыбыздын өзүнүн баягы дендропланы бар. Архитектура менен сөзсүз түрдө биз кеңешибиз керек. Анткени кээ бир жарандарыбыз алып алып, бош турган жерге отургузуп коюшу мүмкүн да. Ал бош турган жердин буга чейин отурулган себеби кандайдыр бир анын жер алдынан кете турган коммуникациялар болушу мүмкүн. Же бир кандай бир строительство тура турган жерлерге отургузулаш керек. Ушу Жашыл чарба муниципалдык ишканасына бизге кайрылат. Биз ошо кайсы жерге кандай бак отурулса тургандыгын алдын ала айтып, кандай көчөт кереги, кандай размерде боло тургандыгын түшүндүрүп, иштери жүргүзүлүп айтылып берилет. Кечки күздө да отургузулат болуш керек менен. Эми бул бактарактардын отургузуунун өзүнүн түрү бар. Эгерде мындан бир 5-6 жыл мурун өзү баягы кышын ийне жалбырактуу бактарактарды кышында бул топурак менен отурулат, а жазы жалбырактуу бактарды кечки күздө анан эрте жазда отургузса болот. Кийинки жылдарда мына өзүңүздөргө белгилүү жанагы башка жактан баягы опыт алып келип контейнерге өстүрүп атат. Бул закрытый контейнер системасы. Бул контейнерде отургузулат. Мындай өсүп аткан бактарактарды ушу апрелден баштап күзгө чейин деле отургуза берсе болот. Бул баягы торфто өскөндүгүнө байланыштуу. Мунун жашоосу дагы жакшы отургузса болот. Бүгүнкү күндө ошо жанагы айтып кеткен Жашыл Мурас акциясын колдоп, жок биз отургузабыз деген кээ бир жарандары ошо жана кымбат 3 миңден жогорку бактарактарды алып келип, биз көрсөткөн жерге отургузуп атышат. Мени кызыктырганы ушул шаарды жашылдандыруу, көрктөндүрүү маселесинде сырттан келген туристтердин, эс алуучулардын мындай бир пикирлери кандай? Башта мына жогоруда сиз да айтып калдыңыз, Фрунзе жашыл шаар деген статусу, макамы бар эле да. Анан азыркы учурда ушул өзүбүз канчайын билинбейт чыгар, бирок сырттан келген бөтөн элге, бөтөн көзгө байкалат да. Мындай бир алардын пикири кандай шаарды жашылдандыруу, көрктөндүрүү маселесинде? Бул жөнүндө келгендер көз карашы шаар жашыл экен деп айтылат. Шаар жашыл экен, шаарда бактарактар көп экен деп айтылат да. Бул себеби мисалы үчүн эгерде мындай чет мамлекеттерди, чоң шаарларын карап көрсөк, алардын шаарында бактарактар аз. Анткени баягы эгерде биз баардык норманы сактай турган болсок, баягы жогору жактан баягы кетип аткан линиялардан мынча метр алыс болуш керек, же болбосо подземный коммуникациялардан өзүнүн нормасы бар да. 3 метр, 4 метр зданиядан мынча деп берсе, конечно, бир 20-30% бактарактарды алууга туура келет. Тилекке каршы Союз убагында кийинки тараптарда ушул норманын сакталып калбагандыгына байланыштуу көптөгөн жерлерде баягы кичине нормадан мындай суу менен отургузулуп калган бактарактар бар. Бизде бүгүнкү күндө
айта кете турган болсок ошо жакшы эле көз карашта баягы жаш эле экен деп айтып келди. Чоң рахмат Жаныбек мырза, биздин студияга келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ала Тоо Лайфтын бул жолку чыгарылышында биз Бишкек шаарын жашылдандыруу, көрктөндүрүү, шаардын аймагына гүлдөрдү, көчөттөрдү отургузуу маселеси тууралуу сөз кылдык. Суроолорубузга Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын башкы агроному Жаныбек Жумалиев жооп берди. Саламатта туруңуздар.